Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөлөт Таштанбек уулу айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Дүйшөмбү 21 декабрь. Ысык-Көл облусунда 31 жаштагы эркектин жашы жете эле кыз менен никеге турганы боюнча маалымат социалдык тармактарда тарап, көптөгөн жарандардын нааразычылыгын жаратты. Бул күнү Кылычбек Саркарбаев 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди Ош шаардык соту кабыл алды. Ал башка кылмышты жашыруу же анын жасалышын жеңилдетүү максатында жасалган документтерди жасалмалоо буйругу менен камалган. Шейшемби 22 декабрь. Феликс Куловдун Чехияда 3-4 миллион евролук мейманканасы ачыкка чыкты. Мындай маалыматты аталган өлкөдө жашаган Facebook колдонуучусу жазып чыкты. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакеров кызматын тапшырып, депутат бойдон калат. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Facebook баракчасына жазды. Шаршемби 23 декабрь. Интерфакс Украина дүйнөлүк саясатчылардын жогорку рейтингин жарыялады. Жеңүүчүлөр жана жеңилүүчүлөр 2020. Дүйнөдөгү эң мыкты 10 саясатчынын катарына Садыр Жапаров да кошулган. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жакындары дүйнөнүн кеминде 6 өлкөсүндө 785 миллион долларлык кымбат баалуу мүлк сатып алган. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы жарыялаган жаңы иликтөөсүндө айтылат. Бейшемби 24 декабрь. Россиянын президенти Владимир Путин экс-президенттерди кылмыш жана административдик жоопко тартууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Документ укуктук аппараттын расмий интернет маалымат порталына жарыяланды. 13 жашар кызды зордуктаган 3 адамды актаган Тоң райондук судьясы Сабыр Содонбеков өзүнүн чыгарган өкүмү тууралуу Вести чекит басылмасына билдирген. Анын айтымында ал чуу жараткан чечимди ички туюмуна таянып чыгарган. Жума 25 декабрь. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевди сот депутаттык мандатынан ажыратты. Биринчи инстанциядагы административдик соттун чечими мыйзамдуу түрдө күчүнө кирди. Буга чейинки 5 президенттин биринин дагы саясий эрки болгон эмес. Эң негизгиси президенттикке талапкерлердин эрки күчтүү болушу керек. Бул тууралуу жогорку кеңештин экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарына маек берип жатып билдирди. Камчыбек Ташиев Алмазбек Атамбаевке барып жолукту. 25 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тергөө камагына алынган Алмазбек Атамбаевке барып жолукту. Маалыматка ылайык атайын кызматтын башчысы УКМКнын СИЗОсуна барып Атамбаевди кармоо шарттары менен таанышып, жана ден соолугунан кабар алды. Өз кезегинде Алмазбек Атамбаев тергөө абагынын кызматкерлеринин камакта кармоо шарттары жана аракеттери боюнча ден соолугунун абалынан башка эч кандай дооматы жок экендигин белгиледи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тиешелүү кызматтарга Алмазбек Атамбаевдин ден соолугунун абалын дыккат текшерип чыгууну тапшырды. Анын жыйынтыгында аны медициналык мекемеге жаткыруу боюнча чечим кабыл алынат. Райымбек Матраимовдун мүлкү мамлекетке берилет. Бул тууралуу 26 декабрда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын мамлекеттик бажы органдарындагы коррупциялык схема боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында алынган батирлерди УКМКнын кызматкерлерине бөлүштүрүү маселеси каралган жок деп айтылат маалыматта. Өткөрүлүп берилген мүлктү белгиленген тартипте мамлекеттин менчигине өткөрүп беребиз деп белгилейт УКМК. Белгилей кетсек, 24 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бажы кызматынын башчысынын экс орун басары Райымбек Матраимов келтирилген чыгымды төлөө үчүн накталай акчадан тышкары мамлекетке 9 батирди жана 1 соода борборун өткөрүп бергенин айткан. Ошондой эле Ташиев батирлер УКМКнын кызматкерлерине бериле турганын билдирген. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Матраимов берген батирлер УКМКнын кызматкерлерине берилет дегенге нааразы болуп, мүлктү сатып, андан түшкөн акчаны мамлекеттик бюджетке жөнөтүү керектигин айткан. Тамара Шаршембиева, таластык пенсионер. Парламентаризмден эч жакшылык көрбөдүк, бизге президенттик башкаруу керек. Элдин баары эле Садыр Жапаровду колдойбуз деп жатат. Биз да аны колдойбуз, деди Тамара Шаршембиева сурамжылоо жүргүзүп жүргөн журналисттерге. 10 январь президенттик шайлоо болот. Кимди колдойсуздар?
Kimdi kollayın? Bilmem. Kulay kolduğundu kollayın. Siz kimdi kollayısınız? Elдің бәрі Садыр Жапаров'da отыр. Ошону колдойсуз? Ошону колдойбуз да. Сиздер? Анан ошо Эл колдогондо. шайлоо Кулай менен колдогондо. шайлоо менен чогуу эки маселе каралат, башкаруу маселеси. Парламенттик башкаруу 10 жылдан бери келаткан, же болбосо президенттик башкаруу деп. Сиз кайсыны тандайсыз? Мага караса сен жолукпадың. Менин огум тар болбосо көп жооп берет элем сага мен. Президенттик башкаруу болгон дурус. Эки тискин бир чылбыр бир кишиде болгону дурус. Ошону унутпа. Сен аттың башын карма. Анан кийин чылбырын бирөө кармаса, дагы бирөөнү тарса ошол ат каяка барат. Ошондо Кыргызда жакшы кеп бар. Эки чылбыр бир тискин бир кишинин колундаса, бир киши же өлтүрөт, же ошо жакшы кылат. Ошо башкаруу значит. Президенттик башкарууду каалайын. Парламенттик башкаруу менен 30 жылдан бери өлүп тыгылып калдык. Ошо Кайсы жакшылыкты көр? Анча-мынча ырчыларды артта калтырат. Тазабек Икрамовдун ырдаганы талкуу чордонунда. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовдун «Издейм сени» аттуу чыгарманы аткарганы социалдык тармактарда талкуу жаратты. Маалым болгондой, депутат аталган ырды Кыргыз радиосунун студиясында аткарган. Интернет колдонуучулары анча-мынча ырчыларды артта калтырат деген өңдүү пикирлерин жазышууда. Ошто жактоочу пара алып жаткан жеринен кармалды. Пара талап кылуу фактысы боюнча жактоочу кармалды. Бул тууралуу 25 декабрда Кыргыз Республикасынын УКМКсынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 24 декабрда УКМК кылмыш жаза кодексинин 326 беренесинин 2 бөлүмү пара талап кылуу фактысы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Ош облусундагы Өзгөн районунан талап кылган акча каражатынын бир бөлүгү 40 000 сом алып жаткан жеринен жактоочу кармалган. Такталгандай, жактоочу мүлк талашына байланыштуу жарандык иш боюнча маселени оң жагына чечип берүү максатында Өзгөн райондук сотунун судьясына берүү үчүн 120 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында аталган соттун катыштыгын аныктоо боюнча тергөө оперативдик иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Учурда тергөө жүрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Эл четсе, Николь Пашинян отставкага кетүүгө даяр экенин билдирди. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян элдин чечими менен отставкага кетүүгө даяр экенин Facebook баракчасы аркылуу жар салды. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Элдин чечиминин жыйынтыгы менен премьер-министрлик кызматтан кетүүгө даярмын. Бирок эл ошону каалап, чечкен күндө гана кетем. Эгер эл менин бул кызматта калышымды кааласа, анда ушундай оор учурда Арменияны башкарып туруудан баш тартпайм деп жазган Пашинян. Ал парламенттик жана парламенттен тышкаркы күчтөрдү 2021 жылы кезексиз шайлоо өткөрүү боюнча консультация жүргүзүүгө чакырып кеткен. Белгилей кетсек, Арменияда 2 айдан бери оппозиция тарап Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылган акцияларды өткөрүүдө. Митингдер Тоолуу Карабактагы куралдуу тирешти токтотуу боюнча келишимге кол коюлгандан кийин башталган. Армения менен Азербайжан Москванын ортого түшүүсү менен согуштук иш-аракеттерди токтотуу боюнча бир пикирге келишип, макулдашышкан. Ошто Жалил Атамбаев деген көпөс бар. Эч кимди көзгө илбей көпкөн неме. Азырынча анын тизгинин тартуучулар табыла элек. Экинчи борбордогу эң чоң кызматтагы жетекчилерден баштап, укук коргоо жана тергөө органдарынын башчыларына чейин капчыгы калың Жалилдин алдында чөгөлөп калганы, анын айтканы айткандай аткарылып жатканын эл арасында кеңири айтылып келет. Уудуу түшкөн коомчулуктагы сөздөрдүн чындыгына кечээ жакында эле бир ирет күбө болдук. Тактап айтсак, 12 декабрда Атамбаев уулуна дүркүрөтө той берип, миңдей адамды чакырды. Баса, тойдогу оюн зоог үчүн коюлган байгелердин өзү эле коомчулуктун үрөйүн учурду. Килейген 3 машине, ондогон муздаткыч менен кир жуугуштар, чаң соргуштар турду. Тойго барган атка минелер тайраңда бийлеп, талтайып ырдап, уялбастан байгелерди бөктөрүнүп кетти.
Ушундай каачылык каптап турганда дүркүрөтө той берген Жалил Атамбаев той бергенден уялса болмок. Байлыгын каяка чачарын билбей жаткан көпөстүн көзүн ачып койсоңор боло. Дүйнөдө биринчи жолу башкаруучусу жок электричка үзгүлтүксүз каттамдарын жүргүзүп баштады. Мындай ачылыш Японияда жетишилгенин чет элдик басылмалар жазып чыкты. Электричка Фукуока Ксюсю багытында негизги жол менен жүрүп, жол чырактарда токтойт. Алгачкы каттамдарда ар кандай кырдаалды алдын алуу үчүн ичинде машинист болот. Андан кийин гана толугу менен башкаруучусуз режимге өткөрүү пландаштырылууда. Японияда башкаруучусуз электричкалардын ишке киргизилиши айдоочулардын жетишсиздигинен улам келип чыккан. Келечекте мындай транспорттардын Япониянын бардык булуң бурчунда жүрө тургандыгы айтылат. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.